Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve sallallahu ala nebiyyihi ve mustafahu Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve mukri'il Kur'an'in ma'a muhibbihi. Konoktun darajasına jaraşa үйүңүзгө дәрдік кыласыз. Адаттагыдай bir досуңуз келсе, анда bir saat алдын анын келишине даярдансаңыз жетишесиз. Эгерде алыстан bir кудалар, алыстагы bir туугандар келип калса, ага 1-2 күн алдын кандай тосуп алабыз, кандай сыйлайбыз деп даярдык көрөсүз. Эгер чет мамлекеттен чоңураак, сыйлуураак конок келсе, анда 1 жума, 1 ай мурда даярдык башталат. Мына ошол сыяктуу коноктун даражасына жараша даярдыктар башталат. Айтмакчыбыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улуу Рамазан айы келелектен 2 ай мурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даярдыкты баштаган. Анткени бул бизге билинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаъбан", я Аллахым, бизге Ражаб жана Шаъбан айында береке бергениң, ва баллигна Рамадан, жана бизди Рамазанга жеткиргин деп Пайгамбар Рамазан айы келелектен 2 ай мурда ушул дуаны кылып баштады эле. Демек, мындан билсек болот, Рамазан айы канчалык зарыл, канчалык улуу Аллахтын бир коногу экен. Ошондуктан эгер ушул Рамазан айына жакшы даярдык кылып, жакшы тосуп ала турган болсок, иншаллах, ошол Рамазан айында биз көптөн жакшы амалды кылганга жакшы бир себепчи өлгө болот. Эми ошентип Рамазан айына кандайча даярдык кылабыз? Бул улуу конокту кандай тосуп алабыз? Мына ошол туурасында бүгүнкү талимибиз. Эң алгач, Рамазан айы бул таквачылыктын айы. Рамазан, ороз айы симен бизге 1 ай бою таквачылыкты, көз сактоону, тилди сактоону, жүрөктү, ойду сактоону симен бизге үйрөтөт. Мына ошондуктан көпчүлүгүбүз ойлойт экенбиз, ушул Рамазан айы келсе эле мен таква болуп калат экенмин. Рамазан айы келсе эле мен намаз баштап калам деп жакшы ойдо болобуз, бирок ага чейин даярдыгыбыз болбогон себептүү Рамазан келгенде толук аткара албай калабыз. Мына ошондуктан эң алгач кайсыл жаман адаттарыбыз, күнөөлөрүбүз, жаман иштерибиз боло турган болсо, мына ошого азырдан баштап 2 ай мурда, 1 ай мурда тоо кылып, ошолор таштаганга аракет кыла турган болсок, иншаллах, Аллах буйрса, улуу Рамазан айы келгенде ал күнөөлөрдү аткарыш мындай турсун, ойго да келбей калат. Мына ошондо симен биздин убактыбыз тура өтүп, көптөн жакшы амалдар кылганга мүмкүнчүлүктөр болот. Мына ошондуктан эң алгачкы даярдыгыбыз бүгүндөн баштап, азырдан баштап бардыгыбыз кылган, адаттанып калган жаман иштерибиз, кылыктарыбыз болсо, ошонун бардыгын таштаганга аракет кылыш керек экенбиз. Бул биринчи даярдык, таквачылыктан көрөн сактанып даярданат экенбиз. Экинчи даярдыгыбыз, Рамазан айы улуу ай болду, анткени бул айда Куран түшкөн себептен. Анын ичиндеги Кадыр түн эң улуу түн болду, анткени ошол түндө Куран түшкөн себептен. Мекке, Мадина шаарда эң улуу шаар болду, ошол шаарда Куран түшкөн себептен. Улуу Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң улуу пайгамбар болду, анткени бул пайгамбар Куран түшкөн себептен. Мына ошондуктан менен биз дагы ушул Рамазан айы бул Курандын, карылардын Куран окуй турган, Куран жаттай турган ай болгондуктан бул айды өзгөчө Куран менен өткөргөнгө аракет кылыш керекпиз. Улуу алымдарыбыз адатта көп эле Куран окуйт эле, бирок качан Рамазан айы келгенде бардык иштерин токтотуп туруп, мечитке келип, этикафка отуруп, өмүрүн, убактысын Куран окуу менен өткөзөт эле. Имам Азам рахматуллаху алейхи, Ханафи мазхабынын башчысы, Рамазан айында 61 жолу Куранды баштан аяк окуйт экен да. Бул дегени күндүзү 1 жолу, түндүзү 1 жолу 30 пара. Күндүзү 1 жолу 30 пара, түндүзү 1 жолу 30 пара, жана таравиде дагы 1 параны окуп, натыйжасында 30 күндө 61 жолу хатым окуйт эле. Демек сименен биз мына ушундан билсек болот, Рамазан айында колдон келишинче башка ибадаттар, башка амалдарды кылуун биргеликте көбүрөөк Куранга басым жасаш керекпиз. Ошондуктан колуңуздан келсе, көбүрөөк үйрөнүп, Рамазан келгече Куранды шар окуп калсаңыз буландан жакшы. Болбойт дегенде күнүнө 1 тамга 10 мүнөт вакыт бөлүп, 1 тамга үйрөнүп койсоңуз, Аллах буйрса, Рамазан айы келгенче толук 29 тамганда үйрөнүп да каласыз. Тамгалап болсо да Куран окуп калсаңыз, бул сиз үчүн өтө чоң бакыт. Ал эми карылар же болсо Куран Керимди окуй ала турган адамдар болсо, анын күнүнө азырдан баштап 1 парадан, 3 парадан, 5 парадан болуп, Рамазан айы келгенче Куранды окууну адат кылып калса, иншалла Рамазан айында бул окушта жеңил болот. Ама уламалар айтат, кайсыл адам Рамазан айына бир жакшы амалды адат кылып алса, ошол амалды жыл бою аткарганга Аллах таала мүмкүнчүлүк берет дейт да. Мына ошондуктан иншалла азырдан баштап биз жок дегенде ошол тамгаларды үйрөнүп, Рамазанга бир жакшы даярдык кылып калыш керекпиз. Алымдарыбыз айтат, кайсы адам Рамазан айы кирип, Куранын айы кирип, бирок Куранды окуй албай, Куранды баштан аяк хатым кыла албай,
убактысы өтүп кеткен болсо, ал адамга өкүнүч болсун дейт да. Мына ошондуктан сиз дагы мына ошондой өкүнүчтө калбаштык үчүн азырдан баштап даярдык кылыш керекпиз. Андан кийинкиси орозо тутуп даярдык көрөткөнбүз. Анткени Рамазан айы биз өзгөчө орозо тутабыз, жеп ичүүдөн тыйылабыз. Мына ушул учурда Рамазан айы келгенде кыйналып калбаштык үчүн ушул Шабан, Ражап айларында азыртадан күн сайын болбосо да күн алыс орозо тутуп өзүбүздүн денебизди, табиятыбызды ошого орозого көндүрүш керекпиз. Өзгөчө азыр кыш мезгилдери күндүзү кыска, түндөрү узун. Орозо тутса өтө жеңил. Мына ошондуктан азырдан баштап иншалла орозо тутуп өзүбүздү орозого даярдаш керек экенбиз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы Шабан айынын көпчүлүк күндөрүн орозо тутуп өткөзөт эле дейт, Рамазан айына даярдык үчүн. Андан кийинкиси Рамазан айында кыла турган жакшы амалды азырдан баштап адаттаныш керекпиз. Жана айтып өткөндөй, Рамазан айында ушул көбүрөөк зикир кылсам, көбүрөөк салават айтсам, көбүрөөк намаз окусам, көбүрөөк кайрымдуулук кылсам деп ниеттенсек, анда азырдан баштап аз-аздан ошо адаттана турган болсок, иншалла Рамазан айы келгенде бизди көбүрөөк кылганга, жеңилирээк кылганга симен бизге мүмкүнчүлүк болот. Жана акыркысы, Рамазан айы бул өтө чоң конок келатат. Бул конокту сыйлабай, жакшы даярдык кылбай калсак, анда биз өкүнүчкө калып кетебиз. Ошого ден соолугубузду дагы каратып коет экенбиз. Кайсыл ооруларыбыз бизди Рамазанда орозо тутууга тоскоол боло турган болсо, тиш оорусу, ашказан оорусу жана башка оорулар болсо, ошонун баардыгын азыр бир ай мурда дарыгерлер көрсөтүп, ден соолугубузду чындап, ден соолугубузду даярдай турган болсок, иншалла Рамазан айында эч бир кыйналбай, оорубай, орозо тутканга бизге жакшы мүмкүнчүлүк болот. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, алдыда улуу Рамазан айы келатат. Ушул конокту жакшы тосуп алып, жакшы сыйлап, жакшы узата турган болсок, Аллах таалам сиз менен бизге дагы кандай Рамазан айын кандай тосуп алып, кандай сыйлаган болсок, сиз менен бизде дагы кыямат күнү Аллах таала ушул жакшы тосуп алып, жакшы сыйлап, бейиште Аллах таала түбөлүктү калтыранга мүмкүнчүлүк берет. Аллах таалам бардыгыбызга мына ушундай айткан уккан аят хадистерге амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.